Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Улуу кыргыз элим, сиздер менен ошо кайрадан эфир аркылуу жолугуп атканыбызга кубанычтабыз. Бүгүн сиздерге иншалла Нух алейхиссаламдын, Нух пайгамбарыбыздын тарыхынан айтып берели деп отурабыз. Алла таалам толук сүрөдө Нух пайгамбар жөнүндө Нух деген Куранда сүрө бар. Ушул жерде кенен маалымат берет. Иншалла Кудай таалам жардам берсин. Анда эмесе баштадык иншалла. Бисмиллахир рахманир рахим. Алымдар айтат, ушул Нух алейхиссалам доорунда жер бети адамга толгон дейт. 9 миллиард адам жашаган деген сөздөр келет тарых булактарында. Нух алейхиссалам ушундай сүйлөгөндө радио толкунундай болуп жер бети угат эле дейт. Алла таалам Куранда азыр баяндап атат. Кудайым буйруса иншалла сиздерге иншалла ошо бизге берген убакыт ичинде терең аракет кылабыз иншалла айтканга. Бисмиллахир рахманир рахим. Аллах Таала Куранда мен деп айтат, кээ бир жерде. Аллах Таала кээ бир жерде биз деп айтат. Мен деген сөз, ал эми биз деген ошол арабтарда 7-нчи кылымда Куран түшүп аткан учурда байлар, падышалар, авторитеттер, кыйындар биз деп сүйлөйт экен да. Ал деген менин сөзүмдү укпасаңар болбойт деген мааниде. Оштордун үрп адатына жараша, башкага жараша Аллах Таала кээ бир жерде биз деп айтат. Ал деген эң улуу менмин, падышалардын падышасы менмин, кыйындардын кыйыны менмин деген маанини билдирет. Ошого иншалла ал деле ошол биз деп кээ бир жерде айткан менен Алла Таала ошол мен эң айбаттуулардын, эң кыйындардын, падышалардын падышасы менмин деген маанини түшүндүрөт. Иншалла Кудайым буйруса баштадык. Бисмиллахир рахманир рахим. Инна арсална Нухан ила кавмихи ан анзир кавмака мин кабли аятихим азабун алим. Аллах Таала айтып атат. Албетте биз Нух пайгамбарды өзүнүн коомуна барып эскерткин. Коомуна оорутуу жазаптын келип калышынан мурда эскерткин деп элчи кылып, пайгамбар кылып жибердик дейт, жөнөттүк дейт. Кала я кавми инни лакум назирун мубин. Нух алейхиссалам айтып атат: "Эй менин коомум, эй менин элим, мен силерге ачык айкын эскертүүчүмүн. Мен Аллахнын пайгамбарымын" деп Нух алейхиссалам элине кайрылып атат. Ани абудуллаха ваттакуху ватион. Силер Аллага сыйынгыла, Алладан корккула, жана мага баш ийгиле. Мен көчөдө жүргөндө бир силер айтып аткан бир жинди же башка эмесмин. Мен Аллахнын пайгамбарымын. Мен уккула деп ушундай Нух алейхиссалам коомуна эмне кайрылып атат. Ягфир лакум мин зунубикум ва яхиркум ила ажалин мусамма. Инна ажалаллахи иза жаа ла юаххар лау кунтум та'ламун. Силер Аллага сыйынсаңар, Алладан корксоңор, мага баш ийсеңер, эмне болот? Алла силердин күнөөңөрдү кечирет. Эмне экен? Алла Таала силердин күнөөңөрдү кечирет. Жана белгиленген мөөнөткө чейин, белгиленген убакытка чейин, ажалыңар жетип өлгөнгө чейин аман эсен, жер титирөөсүз, согушсуз, оорусуз, ачарчылыксыз тыныч жыргап жашайсыңар дейт. Албетте Алланын мөөнөтү ажал келе турган болсо, эч качан кечтирилбейт. Эгер силер билген болсоңор, силер түшүнгөн болсоңор деп Нух алейхиссалам коомуна кайрылып атат. Кала робби инни дауту кавми лайла ва нахара. Нух алейхиссалам айтып атат: "Эй жараткан Алла Таалам, эй менин Алла Таалам, эй менин Кудайым, эй менин Роббим, мен өзүмдүн коомумду күндүр дагы даават кылдым, түндүр дагы даават кылдым. Мен өзүмдүн коомумду күндүзү да иманга чакырдым, түндөсү да иманга чакырдым, күндүзү да сага чакырдым, түндөсү сага чакырдым" дейт. Даават деген сөз иманга чакыруу, Алла Таалага чакыруу, Кудайга чакыруу, ак жолго чакыруу, динге чакыруу деген маанини түшүндүрөт. Ошого эмне деп атат? Күндүр дагы даават кылдым, түндүр дагы даават кылдым. Күндүздү иманга чакырдым, түндөстү сага чакырдым деп Нух алейхиссалам Кудай Таалага боздоп отчет берип ыйлап атат. Фалам язидхум дуаи илля фирара. Менин кылган чакырыгым, менин кылган дааватым эч бир пайда берген жок, эч нерсени арттырган жок. Алар менден качып гана туруп алды. Тапкан пайдам ушул болду, башка эч бир пайда көргөн жокмун. Ушинтип качып туруп алды дейт. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum jalu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wasarru wastakbaru istikbara. Жана мен аларды ар бир дават кылганымда, ар бир иманга чакырганымда сен аларды кечирсе дедим.
Sen аларды кечириши үчүн мен ушундай иштерди кылдым, дават кылдым дейт. Алар дейт, колдорун кулактарына тыгып алды дейт, мен келатканда. Колдорун кулактарына тыгып алды дейт. Вастагшал сиябахым, кийимдерин чүңкөрүп алышты дейт. Васарру, ушул нерседе бут тиреп, бекем болуп туруп алышты дейт. Вастакбар стикбара, шундай текеберленип, шундай бой көтөрүп, мен укпай коюшту дейт. Бул алейхисалам канча жыл дават кылыптыр туугандар? 950 жыл. Күндүр дагы, түндүр дагы 950 жыл дават кылдым дейт. Сумма инни даутухум жихара, андан кийин даватымды ачык айкын кылдым дейт. Ла илаха иллаллах, Алладан башка сыйына турган зат жок, Алладан башка Кудай жок деп бардык жерлерде бакырып ачык айкын дават жүргүздүм дейт. Сумма инни аланту лахум васрату лахум исрара, андан кийин даватымды ачыкта кылдым, жашыруунда кылдым дейт. Алладан башка Кудай жок, Алла жалгыз деп ачыкта кылдым, жашыруунда кылдым дейт. Нух алейхисаламдын коомунда ошол эл башкарган башчылар, падышалар бүт кабыр болуптур да, бүт чүмүшүк кабыр болгон. Ошолордон коркуп атабы деп даватымды ачыкта кылдым, жашыруунда кылдым, күндүзү да кылдым, түндөсү да кылдым, үйүндө да кылдым, чүйүндө да кылдым, бардык жерде кылдым деп Нух алейхисалам эмне ошол дават кылдым деп ыйлап атат. Факулту стагфиру раббакум иннаху кана гаффара. Силер Алладан кечирим сурагыла, Аллага тооба кылгыла. Алла Таала кечиргич зат деп айттым дейт. Юрсилис сама алейкум мидрара. Силерге Алладан кечирим сурасаңар, Алла силердин күнөөңөрдү кечирет. Жана ушундай силерге асмандан удаа-муда жамгырды жөнөтөт. Үйүмдүдүкүм биамвали ва банин вежаллакум дженнат вежаллакум анхара. Силер Алладан кечирим сурагыла, ал кечирим сурасаңар, Аллах Таала эмне асмандан удаа-муда жамгырды жөнөтөт. Силердин мал дүнүйөңөрдү көбөйтүп берет. Силердин балдарыңарды көбөйтүп берет. Жана ушундай силерге эгин зарларды, бактарды көбөйтүп берет. Жана ага турган сууларды, дарыяларды кылып берет деп айттым дейт. Нух алейхисаламдын коому туугандар көп жыл жашаган. Нух алейхисалам өзү дагы 40 жашында пайгамбар болгон, 950 жыл дават кылган. Ушинтип 1000 жылдан ашык жашаганда Нух алейхисалам коому да ушундай көп жашаган. Анан Аллах Таала эмне булар ушундай күнөөштөрдү кыла бергени себептен 40 жылдап жамгыр жаабай калган. 40 жылдап эл кырылган, мал кырылган, эгин зарлар токтогон, эгин зарлар куурап калган, дарыялар куурап калган. Анан булар айлалары кетип, шунда Нух алейхисаламга жалбарышканда Нух алейхисалам силер Алладан кечирим сурагыла. Куранда ачык айтып атат. Факулту стагфиру раббакум иннаху кана гаффара. Силер Алладан кечирим сурагыла. Нух сура 10 аятында. Алла силердин күнөөңөрдү кечирет. Силерден 11 аятында асман удаа-муда жамгырды жөнөтөт. Силердин мал дүнүйөңөрдү көбөйтүп берет. Силердин балдарыңарды көбөйтүп берет. Жана силерге ушундай дарыяларды кылып берет, эгин зарларды кылып берет деп айттым дейт. Малак ла таржинлахи лиллах вакара. Силерге эмне болду? Силер эмне үчүн, эмне себептен Алланын улуктугун ойлобойсуңар деп айттым дейт. Халакакым атвара, ал силерди ар түрдүү абадар жаратты го. Атанын белинен чыгып, эненин жатынына барып, 40 күн суюк болдуңар, 40 күн анан кан болдуңар, анан 40 күндөн эт болдуңар, анан сөйөк болуп, Аллах Таала этап менен силерди ошол 9 айдын ичинде жаратты го. Бир тамчы уруктан жаралып алып, падыша болуп алып, бай болуп алып, башка болуп алып, мен Аллах Таала унутуп каласыңарбы деп, Аллах Таала унутуп каласыңарбы деп Нух алейхисалам коомуна ботодой боздоп 950 жыл жалдырап айттым дейт. Алам тарау кайфа халакаллаху саба самаватин тибака. Силер ушундай ойлобойсуңарбы, карап көрбөйсүңөрбү? Алла Таала 7 кабат асманды кандай кабат кылып жаратты? Ушуга бир көңүл бөлбөйсүңөрбү деп Нух алейхисалам коомуна эмне кайрылып атат. Ваджалал камара фиһа нур ваджала шамса сиража. Аллах Таала асмандарда айды нур кылды, күндү болсо кыяматка чейин күйө турган чырак кылды дейт. Мына туугандар, Куранда 7-кылымда
Нух алейхиссалам окуясын Аллах Таала Мухаммад алейхиссалам пайгамбарыбыз окуганды билген эмес, жазганды билген эмес. Мына Жабраил периште аркылуу Нух алейхиссаламдын тарыхын Кудай Таала Куранда эмне кабарлап атат. Жер канча чоң, жер чоң. Жер бизге билинбеген менен ушундай 1 деген 30 километрден ашык учуп кетип атат. Az окумуштуулар, астрономдор, химиктер, физиктер айтып атат. Мына бул күн кыяматка чейин күйөт туугандар. Кыяматка чейин өчпөй күйөт. Кыяматта өчөт. Күндүн 1 күндүк жарык берүүсү үчүн аз окумуштар айтып атат, бүтүндөй жер шаары көмүр болуш керек экен. Ошондо эмне 1 эле күнгө жетет экен, экинчи күн түгөнүп калат экен. Же болбосо бүтүндөй жер шарынын океан суулардын бардыгы нефти же газ болуш керек экен. Ошондо күндүн 1 эле күндүк жарык берип жетет экен, экинчи күн түгөнүп калат экен. Мына кыяматка чейин күн бизден нефти сурабайт, газ сурабайт, көмүр сурабайт, мазут сурабайт. Кыяматка чейин Кудай Тааламын күнү күйүп атат. Кыяматка чейин күйөт, кыяматта күн да өчөт туугандар. Валлаху амбатак мин арди набата. Аллах Таала силерди жерден жаратты дейт. Алла Таала адам атаны топурактан жараткан, о энебизди анын кабыргасынан жараткан, анан башка энебиз ушун башкаларыбыз ата эне себеп болуп жаралдык. Негизи биз ошо топурактан жаралганбыз. Менделеевдин таблицасында канча зат болсо адамда ошончо зат бар. Аны менден жакшы билесиздер. Мына ошону Кудай Таала Куранда эмне айтып атат 7-кылымда. Сумма юидукум фиха ва юхриджукум ихража. Андан кийин бардыгыңар өрөсүңөр дейт Аллах Таалам. Жерге эмне кайтарыласыңар дейт. Бардыгыбыз падыша болсок дагы, бай болсок дагы, Кудайга ишенсек дагы, ишенбесек дагы, Кудайды сөксөк дагы, Кудайга сыйынсак дагы, бардыгыбыз бир күнү өлөбүз. Ашып кетсе, Мухаммад алейхиссалам пайгамбар айтат, алейхиссалам пайгамбарыбыз айтып атат, менин үммөттөр, менден кийинки адамдар көпчүлүгү ошол 60-70 ортосунда дүнүйө салат дейт. Ага жетпей калгандар да болот, андан ашкандар да болот дейт. Бирок ошол 80-90% адам 60-70 ортосунда дүнүйө салат экен пайгамбарыбыздын кийинки адамдар, үммөттөрү. Аллах Таала ошол Нух сүрөсүндө өзүнүн кудуреттерин баяндап атат, Нух алейхиссалам тарыхын баяндап атат. Валлаху джала лакумул арда бисата. Аллаху джала лакумул арда бисата. Аллах Таала силерге жерди килем кылып, төшөк кылып жайып берди дейт. Аллах Таала жердин кенен жолдоруна жүрүшүңөр үчүн Аллах Таала эмне деп атат? Аллах джала лакумул арда бисата. Силердин Аллах Таала жердин кенен чоң жолдоруна жүрүшүңөр үчүн жерди силерге килем кылып, төшөк кылып жайып берди дейт. Мына 7-кылымда туугандар трасса, мураса дегендер болгон эмес. Мына азыркы заманда болуп атат мына ошолар. Ушулардын курулушун, ушуларга жер ылайыктуу экендигин Кудай Таала Куранда 7-кылымда айтып атат. Литасминга субулан фижажа, ошол жердин кенен чоң жолдоруна жүрүшүңөр үчүн жерди Аллах Таала силерге килем кылып, төшөк кылып жайып берди дейт. Машалла. Аллаху джала лакумул арда бисата литасминга субулан фижажа. Жердин кенен чоң жолдорунда жүрүшүңөр үчүн Алла Таала силерге жерди килем кылып, төшөк кылып жайып берди дейт. Машалла. Кала Нух Рабби иннахум асауни ваттабау ман лам язидху малуху ва валадуху илля хасара. Нух алейхиссалам айтып атат: "Эй менин жараткан Кудайым, Алла Таалам менин коомумага күнөөкөр болду. Алар малдарында көбөйтпөй турган, балдарында көбөйтпөй турган, бир гана жоготууга учура турган капыр падышаларды, капыр адамдарды ээрчип кетти" дейт. Туугандар, баланы да Алла берет, байлыкты да Алла берет. Алла бербесе адам байыбайт. Алла бербесе адам байыбайт. Тарыхта ушундай окуя болуп тур. Бирөө агасы бай экен, иниси кедей экен. Канча жардам берсе байыбайт экен. Аны элден намыстанат экен, эл айтат экен: "Эй, бай, тетиги иниң көкме байыбай эле жүрөт, каралашып койбойсуңбу тигиби" деп. Макул деп канча жардам берсе эч байыбайт экен. Анан бир күнү бу көкме канткенде байыйт эми деп bir көпүрөгө 1-2 килограмм алтын коюп коет экен, ушуну таап алып жок дегенден бай жашасынчы деп. Анан коюп карап олтурса, көпүрөнүн астына кирип олтурса, иниси келип туруп, ушу көпүрөдөн көзүн жумуп өтүп кете алат бекем же өтө албайт бекем деп өтүп кетиптир да.
Анан Кудай бай кылбаса мен бай кыла албай турбайм деп анан кийин баягы бай кылам деген үмүтүнөн токтогон экен да туугандар. Байлыкты да Алла берет, баланы да Алла берет. Алла бербесе бүтүндөй жер бети бириксе да бир адамды бай кыла албайт туугандар, ал бай болбойт. Эртең эле арак ичип жок кылып коет. Же Кудай Таала бирөөгө бала бербесе, экөө кыласыңбы, башка кыласыңбы, ал болбойт туугандар. Берсе, Кудай Таалам берсе, мындай өп болуп болушу мүмкүн. Ошого эмне деп атат? Балдарын да көбөйтпөй турган, малдарын да көбөйтпөй турган, бир гана жоготууга учура турган капырбашчыларды эришпетти дейт. Омакару макуран куббара, шунчалык текеберчилик кылып мени укпай коюшту дейт. Канча жылдап текеберчилик кылып мени укпай коюшту дейт. Нух алейхисаламдын коому. Ва qala tadrun alihatakum ala tadarana wadda wala suwa wala yaghutha yuqnasra. Жана булардын таш кудайлары болгон туугандар. Таштан ушундай бир кудайлары болгон, эч качан таштабагыла кудайларыңарды, эч качан таштабагыла вадданды, суанды, ягуту, яукту, насырды. Ушул 5 адам ваддан, суан, ягут, яук, насыр 5 тең адам ата менен Нух пайгамбарыбыз жакшаган жакшы адамдар болгон. 5 тең. Анан булар өлгөндөн кийин шайтан келип адамдарга, "Эй, булар жакшы адамдар, силер эми буларга эстелик мүзөлөрдү курбайсыңарбы?" деп анан мүзө эстеликтерди курдуруп баштайт да. Анан кургандан кийин силер эми күнөөкөрсүңөр. Алла Таала, Кудай Таала силердин сыйынганыңарды түз кабыл албайт. Силер буларга сыйынгыла. Булар анан чоң Кудайга айтат деп анан ширк деген нерсе туугандар ислам тарыхында, тарых булактарында мына ушул жерден башталган. Адам атада анын балдарында ширк болгон эмес. Мына ушул жерден башталган туугандар. Кыяматка чейин ушуланып келатат. Ушул жерден башталган. Булар ким экен? Ваддан, Суан, Ягут, Яук, Насыр 5 тең жакшы адамдар болгон. Анан буларга мүрзө куруп, эстеликтерди коюп, анан ширк деген нерсе ушул жерден башталган. Мурда ширк болгон эмес экен туугандар. Ошого биз дагы туугандар улуу кыргыз элим ошол тиги ата-энебиз көзү барында сыйлап калышыбыз керек. Көзү барында. Өлгөндөн жылкыларын сойгондун пайдасы жок, башканын пайдасы жок. Ошон үчүн көзү барда сыйлап калалы. Анан эми бул жерде дават жөнүндө сөз кетип атат. Нух алейхисаламдын өмүрү баягы бүт баары дават болуп атат. Мен ошол мына ушул улуу трибунадан, улуу эфирден пайдаланып айтып калайынчы бир нерсени. Мына туугандар, бомуждар, башкалар көбөйүп кетти да. Бишкекте азыр 5000ден ашып кетти бомуждар. 90% кыргыздар, 10% аялдар, 10% башка улуттар. Анан көбү менен сүйлөшсөң, мындай сүйлөшө келсең, аял менен ажырашкандан кийин бомуж болуп калдым деп атышат да көпчүлүгү. Ошого кыргыз карындаштарыман, кыргыз айымдарынан, кыргыз эжекелерден, кыргыз аялдарынан бир суранат элем. Ажырашпай ошол күйөөңөр менен жашагылачы, жардам берип деп, айдын 15 жарык чыгып кетесиңер Кудай буйруса иншалла. Ажырашсаң эркектер азыр алыс славий болуп кетти. Бомуж болуп кетет да. Бомуж болуп кетсе мага эле кыйын болот. Аларды оңдойбуз деп. Кыргызстанда 3,5 миң мешит бар экен, 1,5 миң намазкана бар экен. Биздин намазкана эң главный, биз кабыл алат экенбиз. Ана биз турап бир 5 үйрөнүп атат, башкалары кабыл албай, бомуж болуп өлүп калып атышат. Ошого иншалла кыргыздын аялдары, кыйын аялдар, сиздерден суранам, күйөөңөр менен ажырашпагылачы иншалла. Ажырашсаңар эле билип койгула, балдарыңдын атасы, сенин күйөөң бомуж болуп кетип атат да, бомуж болуп кетип атат. Ошого сиздерден сураныч, ажырашпаңыздар иншалла. Эми кичине мындай даватка чыгарып, жардам берип коюңуздар, иншалла оңолуп кетет Кудайым буйруса. Вaqad adallu kathira wala tazidu zalimin illa dalala. Нух алейхисалам эми айтып атат, Аллах Таалам айтып атат Нух алейхисалам тарыхын. Кудай Таалам Куранда кабар берип атат. Нух алейхисаламдын коому, Нух алейхисаламдын ошо падышалар, эл башкаргандар капыр болуп турда, булар көптөгөн адамдарды адаштырды дейт. Көптөгөн адамдарды адаштырды дейт. Вала тазиду залимин илла далала. Бул залымдар, бул адилетсиз акмактар болбойт экен. Буларга ошо адашууну гана берген деп Нух алейхисалам айласы кетип, арман кылып Кудай Таалага жалынып атат.
Алла Таала манан мейли деп Нух алейхиссалам дуасын кабыл кылып кеме кур деп анан кеме куруп баштады Нух алейхиссалам. Кеме кургандан кийин тиги шүмшүктөр, капыр адамдар келип алып, "Эй Нух, сен эмне пайгамбарчылыгыңды таштап, жыгачта болуп кеттиңби?" деп шылдыңдашты. Анан кийин шылдыңдашып анан улуу зара, кичүү зара кылып кемени булгап, туалет кылып салышты. Кемени булгап, сасытып, ачык айтканда сейип чичип, шундай кеме, 3 адаш болгон кеме булгап салышты. Алла Таала манан бул коомго котур дейбизби, аллергия дейбизби, кычыткы дейбизби, шундай бир котур сыяктуу бир жаман кычышкан бир ооруну жиберди. Анан бирөөсү барып баягы кемеге дара түшөтүп отурган жыгылып түшсө, жара айыгып калды. Кандай болду деп анан биягына шубап эметсе, дагы айыгып калды. Бүт шубаса, бүт денеси айыгып калды. Анан таптаза болуп барды коомго, бузулган коомго. Барса, эмне болду сага десе, өзүбүздүкүнө шубаса менен айыгып калды деп, анан келип тигилер шубаса бүт айыгып калат. Анан бүт шубанып айыгышып, калбай калып, анан бүт аягында колу жетпегенге тили менен жалап, башка кылып, анан тазалап коюшту кайра кемени. Сонун кылып. Мына туугандар, ушинтип кеме таза болуп, ушундай болуп калды. Анан Нух алейхиссалам жануарлардан ургач уй, эркек уй, ургач карышкыр, эркек карышкыр, ургач ит, эркек ит кылып, ургач кумурска, эркек кумурска кылып, ар бир жануарлардан бирден салды. 4 баласы болгон: Хам, Сам, Яфас, Кинана деген. Şu Kananası musulman bolboy koydu. Vail degen ayalı alдағы kapır bolgon. Nuh aleyhissalamga kıyın bolgon tuğandar. Sırttағы adamdardagı kapır bolgon. Үйüne gelse ayalı kapır bolgon. Vail degen ayalı. Anan Kanana degen balası dağı kapır bolgon. Ham, Sam, Yafas alar musulman boluşkan. Ayaldarымен алар түштү. Анан 83 общий, şu 83-84 da musulman boldu deydi. Алар түштү. Ошентип анан бир баласы түшпөй Нух алейхиссаламга да кыйын болуптур да. Нух алейхиссалам пайгамбарыбызга дагы кыйын болуптур. Аялы капыр болуптур. Ваил деген аялы капыр болуптур. Ваил деген аялы капыр болгон. Канана деген баласы капыр болгон. Ушундай болуп анан эмне дейт? Мимма хатиятихим угрику фаудухилин нара фалам яжидлах мин дуллах ансара. Bunu şu kataları sebepti, buna şu günahları sebepti. Nuh aleyhisselamның qoğumu emne kıldı deyit, topon suğa çöktürüldü deyit. Fayduhilin nara, bunlar kıyamatta sürdü tozağa giret deyit Allah Teala'm. Felem yecidah min dullah ansara, bunlar özдөр Allah'dan başka hiçbir jardamçı tabalgan жоқ deyit. Ya Allah. وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. Nuh aleyhisselam aytıp atat: "Ey menin jaratkanım, ey menin Kudayım, ey menin Allah Taalam, sen жердин betinde, жердин üstünde birini da kaltırbağın" dep atat. Kapırlardan birini da kaltırbağın dep buzdap atat. Tuğandar, bu Kur'anda gelip atat. Menin sözüm emes. Nuh aleyhisselamdın armanın Kuday Taala Kur'anda bizge haber berip atat. وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. Ey jaratkan Allah Taalam, ey menin Kudayım, ey menin Allah Taalam, sen жердин betinde, жердин üstünde kapırlardan birini de kaltırbağın dep iylep atat Nuh aleyhisselam. Niçin? Ne sebepten tuğandar? Niçin bozdap atat? İnneke intazar midulli ibadaka ve la yelidu illa faciran kaffara. Sebebini айтып атат. Nuh aleyhisselam bozdап айтып атат, бозdodu. Кудай Таалам Куранда ошону кабар берип атат. Албетте сен бул капырлардын бирөө жарымын калтыра турган болсоң, булар сенин пенделериңди, кулдарыңды, бирок кемеге түшкөн жакшы адамдарды адаштырат дейт. Булардын аялдары төрөбөйт дейт. Төрөй турган болсо, бир гана күнөөкөр капырларды гана төрөйт, башка соо адам төрөбөйт дейт. Qarаңыздарчы. Rabbi gfirli vali validaya valiman dakhala baytiya
mu'mine ve lil mu'minin vel mu'minat ve la tazidiz zalimin illa tabara. Ey menin Allah Taalam, sevmeni geçirgin, men atenemdi geçirgin, menin kemem uyuma girgen imanlılardı geçirgin, imanlı erkeklerdi geçirgin, imanlı ayaldardı geçirgin, bu zalimdardı bir gana jok kılgın, başka iştike kılbagın dep bozdop ыйлаптыр да. Ошого туугандар, албетте Muhammed Aleyhisselam, Muhammed Peygamberimiz, bizim sүйүктүү Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Peygamberimiz ayткан, никелешип көбөйгүлө кыяматта мен үммөтүм көпүтүүгү менен сыймыктанайын деп. Бирок туугандар, акыр заманга жакын заманда жашап атабыз, кыяматка жакын доордо жашап атабыз. Азыр ошол алымдар ушундай айтып атыптыр, дуа кылып атыштыр. Ey Алла, сен бизге берсең бейиштик балдарды берген, бейиштик кыздарды берген, бейиштик келиндерди берген, бейиштик күйөө балдарды берген, тозоку, мозоку, капыр, бөңжүп отурган адамдарды бербей эле койчу деп боздоп ыйлап атыптыр да. Биз Кудайдан бала эле сурай бербей, бакытын дагы сурашыбыз керек экен, ыйманын сурашыбыз керек экен туугандар. Кахф сүрөсүндө ушундай бир окуя келет. Кахф сүрөсүндө окуя узун, бирок айта кетейин, Кызыр алейхисалам менен Муса алейхисалам жолугуп калат да. Анан кийин экөө жолдо кетип атып, анан Кызыр алейхисалам бир кичинекей бир жаш баланы өлтүрүп салат. Анан Муса алейхисалам муну эмнеге өлтүрдүң деп таң калат да, бул эмнеге минтиң деп. Анан кийин ошол кийин анан Кызыр алейхисалам айтат, ey deyt, Musa deyt, sen deyt surай берет экенсиң, hiç surай берет, түшүнбөй эле сурай берет экенсиң, эми жооп берейин, аны эмнеге өлтүрдүм? Ал баланын ата энеси дейт, эң ыймандуу, эң бир жакшы адамдар эле. Бул ушундай бир келечекте ушундай бир капыр болот, фараон Намруттан өткөн ушундай бир шүмшүк капыр чыкмак. Мен азыр муну өлтүрүп койдум, кичинекей 2-3 жашында. Бул наристе Кудай буйруса бейишке барат. Ата энесине Кудай мындан да жакшы бала берет дептир да. Ошон үчүн туугандар, ошо Кудайдан баланын ыйманын, бакытын сурашыбыз керек экен да. Мен мына 30 жылдан бери Алла Тааланын жолунда жүрөм, дин жолунда жүрөм. Ислам университетте 22 жылдан бери сабак берип атам. Көп нерсе мени менен аралашып жүрөбүз да туугандар. Ошол көп адамдар арман кылып калат да, ошол балалуу эле болсом дебей, бакытын, ыйманын кошо сурасам экен деп. Ошон үчүн да тарыхтарда айтылып калат, бирөө ошол жалаң кыздуу экен да, кыздары бар экен, бала жок экен. Анан ушу оорукчан болсо деле мейли, жинди болсо деле мейли, бала берчи деп ушинтип дуа кылган экен. Алла Таала оорукчан, жинди баланы берген деген сөздөр да бар да. Ошон үчүн туугандар, Кудай Тааладан сурансак, Кудай Таалам жакшы көрөт. Кудай Таалам жакшы көрөт. Жан сырыбызды айтсак, Кудай Таалам жакшы көрөт. Пайгамбарыбыз айтат бир хадисте, батиңкенин боосуна чейин Кудайдан сурангыла дейт. Эми суранып жатып ал деген сөз эмес. Биринчи ушу эртең менен багымдатка туруп, намаз окуп, Кудайдан суранып, жан сырыңды айтып, анан кийин анан дордойго барасыңбы, сумго барасыңбы, врач болосуңбу, падыша болосуңбу, таксовать этесиңби, анан колдон келген ишти кылыш керек. Ошон үчүн Кудайдан суранып, Кудайга жан сырыңды айтсаң, Кудай Таалам жакшы көрөт экен, сүйүнөт экен. Кудайдан башканын бардыгы суранганда жаман көрөт туугандар. Суранганда жаман көрөт. Мейли пайгамбар болсун, суранганда жаман көрөт. Эч ким жакшы көрбөйт суранганда. Эми туура түшүнүңүздөр, пайгамбарлар ал жумот эмес, пайгамбарлар берешен, берет. Бирок пайгамбар Кудай эмес да калбай калат экен анда дагы. Бир сахих хадисте келет, ансарлардан бирөө Мухаммад алейхисаламга, Мухаммад пайгамбарыбызга барып жардам сурады дейт. Пайгамбар берди дейт. Дагы сурады дейт, дагы берди дейт. Дагы сурады дейт, дагы берди дейт. Дагы сурагандан калбай калды дейт. Анан пайгамбарыбыз эмне деп айтты дейт? Умаястафиф яфихулла. Ким адамдардан сурануудан, адамдардан тиленүүдөн карманса, сактанса, адамдардан суранбай өз аракет кылса, Алла аны сактап коет, Алла аны коргоп коет, Аллага жардам берет дейт. Умаястагини югнихулла. Ким адамдардан суранбай ошол карыздан, ошол кыйынчылыктан өзүн чыгып кетейин деп Кудайдан суранып, колдон келип аракет кылса, югнихулла, Алла Таалага жардам берет, Алла аны куткарат дейт, Алла аны бай кылат дейт. Омаятасаббар юсаббихулла, юсаббирхулла. Ким сабыр кылса, Аллах Таалага сабыр берет. Сабырдан өткөн жакшылык бул дүйнөдө эч кимге берилген эмес дейт. Ошого туугандар,
para бергиче бара бер дейт. Ошо Кудайдан сураныш керек. Жан сырыңды Кудайга айтсаң, Кудай угат, Кудай жакшы. Мисал айтсак, бир койчуга барып алып, кой бер десең, 100 000 жол сурасаң да ал койчу кой бере албайт ал. Ал деген бирөөнүн кызматчысы, ал койчу кой кайтарып жүрөт. Ал бай бер десе берет. Биз ошо биз сурап аткан бакыттардын бардыгы бул Алла Тааланыкы туугандар. Биз падыша болсун, бай болсун, башка үмүт кылбашыбыз керек. Алардын ээси эң улуу падыша Алла Тааланын колунда бардыгы. Ошол Аллах Тааладан сурансак, иншалла, анан кийин жакшы болот. Мына интернет булактарынан телевизор көрүп атасыздар, ошо байлар, башкалар сурабагылачы, мен деген бай эмесмин, сурай бересиңерби деп жаман көрүп атпайбы? Кудайдан башка эч ким жакшы көрбөйт суранганы туугандар. Кудайым гана жакшы көрөт. Ошо Кудайдан сураналы. Кудайдан сурансак, Кудай Таалам сүйүнөт, жакшы көрөт, ыраазы болот, берет. Кудайдан башкадан сурасаң жаман көрөт. Şu açka toymadı деп жаман көрөт. Açkalar деп жаман көрөт. Şunun için Kudaydan suranıp, Kudaydı tanıp hareket kılalı tuğanlar. İnşallah. Kudayım buyurursa inşallah жақсы болот. Allah Taalam Kur'an'da aytat, Estağfirullah. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ كُلَّ شَيْءٍ قَدْرًا. Арабтан женский музыкалар род бар, бирок ман деген сөздү жок. Ал ким деген түшүндүрөт, эркек ал өкөнөтөн кетет, өкөнөтөн тиешелүү. Алла Таалам айтат, ким Алладан корксо дейт, намаз окуса, ораза кармаса, арак ичпесе, сойкулук кылбаса, аздыр көптүр кыйынчылыкка чыдабай атыны үйбөй, асыны үйбөй, алкаш болуп кетпей, бомуж болуп кетпей, өзүн өзү өлтүрүүбөй, же бирөөнү өлтүрүүбөй, бирок сабыр кылып чыдаса, мусулман болсо, яжаллаху махража, Алла Таала адамга эки дүйнөнүн кайгысынан, ар кандай кыйынчылыктан, тупиктен, түрмөдөн, тосмодон, мен өлдүм, жашоом бүттү, өлүшүм керек деген жерден чыга турган жол кылып берет дейт. Алла Таала адамга өзү ойлобогон, күтпөгөн, жүрөгү сезбеген жактан рызкы берет, рызкы тартуулайт дейт. Ким Аллага таянса, ким Аллага сүйөнсө, Аллага ишенсе, албетте Алла Таала ошол адамга жетиштүү болот дейт. Албетте Алла Таала өзү каалаган нерсеге толукма толук жетүүчү, кылуучу, аны эч ким тоза албайт дейт. Чындыгында Алла Таала бардык нерсени өлчөп ченеп койгон дейт. Мына туугандар, өлбөй турган, өчпөй турган, колунан бир нерсе келбей калбай турган, каалаган аткара турган, ага эч ким каршы чыга албай турган, башталышы жок, аягы жок, Алла Таала ушундай вада берип атат. Мындай ваданы туугандар падыша дагы бере албайт, пайгамбар дагы бере албайт, периште дагы бере албайт, Алла Тааладан башка эч ким бере албайт. Мына ошо Аллах бизди күтүп атат туугандар. 24 саат Алла Тааламдын рахматы эшиги ачык туугандар. 24 саат. Эки жерде гана дуа кабыл болбойт, эки жерде тобо кабыл болбойт дейт. Биринчиси ошол жан чыгып, экинчиси деп тозок бейиш көрүнүп аламаттар эметкенде ошондой кабыл болбойт дейт. Экинчиси кыяматта күн чыгыштан эмес, батыштан чыгат, ошондо элдин баары, Кудай сен баракесин деп сажда кылат экен, ошондо кабыл болбойт. Ага чейин туугандар, мешит молордун офиси контора эмес, Кудайдын үйү 24 саат ачык болууга тийиш. Ошон үчүн мешиттерге барып туралы, намаз окуйлу. Мен Ислам университетте сабак берем. Анча-мынча бир сурооңуздар, башкаңыздар болсо, 2-4 күндөрү шейшемби, бейшемби күндөрү университетте сабак берем, башка күндөрү түрмөлөрдө сабак берем, мусурларга барам, бомуждарга барам, арак ичкен туугандарга барып, башка күндөрү башка жакта сабак берем. 2-4 күндөрү бейшемби, шейшемби, бейшемби күндөрү Ислам университетте ошол саат 9-10 баштап 1-ге чейин Гоголь Московский 57-де Ислам университетте болом. Бизге келсеңиздер болот туугандар. Ошол биз чогуу ошо бардыгыбыз бул дүйнөдө да бактылуу болуп, ахиретте да бактылуу болуп, бейишке иншалла кирип кетели. Мына туугандар, Алла Таалам толук сүрөдө Нух алейхисаламдын коомунун окуяларын, балдарын айтты, башканы айтты, аялдары жөнүндө bir толук сүрөдө ошол бир пайгамбардын кылган иштерин, айла амалдарын толугу менен бизге баяндап берди туугандар. Ошон үчүн эч ким
асмандан түшкөн эмес, эч ким асмандан түшкөн эмес туугандар. Мына эми өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына кыргыз тилин түшүнгөндөй Кудайга шүгүр айтып берип атабыз. Биз деле ошол Токтогулдун өзгөрүшүндө, Токтогулда төрөлүп, өзгөрүштө чоңоюп, ошол жерден эле ошол арабча бир сөз билбей келип эле мына Кудайга шүгүр азыр арабтардын өзүнөн жакшы билип ушундай даражага Кудай таалам жеткирди. Сиздер дагы балдарды окутуңуздар, кыздарды окутуңуздар иншалла. Кудайым буйруса жакшы болот. Иншалла ошого бир аракет кылалы туугандар иншалла. Мына жакшы заман болуп турат туугандар. Аллага шүгүр. Эл башкаргандарга да шүгүр. Мына ээн эркин мына Азия ТВга келип, буларга да рахмат. Ушундай тафсирлерди айтып атабыз, баяндарды айтып атабыз, тарыхтарды айтып атабыз. Ошон үчүн Алла Таалага да шүгүр келтирели. Алла пайгамбар сай хадисте айтат, имам Бухари риваят кылган хадисте Абу Хурайра айтып атат, пайгамбарыбыз айтыптыр: ла яшкуруллах ман ла яшкуруллаха ман ла яшкурун нас, ла яшкуруллаха ман ла яшкурун наса. Ким адамдарга шүгүр дебесе, адамдар ыраазы болбосо, анда ал Кудайга да шүгүр дебейт, Кудайга да ыраазы болбойт дейт. Биринчиден Кудайга рахмат, мамлекет башчыларга рахмат, муфтилерибизге рахмат, органдарга рахмат, Азия ТВга рахмат. Ушинтип ээн эркин, жакшынакай ушу интернеттин заманында, башкада компьютердин заманында ушундай сөздөр болуп атат. Ошого Кудай Таалага шүгүр кылалы. Мына ушул Азия ТВнын жетекчилерине рахмат. Ушундай молдокелерди чакырып, пайгамбарлар тарыхы жөнүндө мына Кудай буйруса Нух алейхисаламдын тарыхын айттык. Азыр эми кичине эс алгандан кийин Кудай буйруса Ибрахим алейхисаламдын тарыхын айтабыз. Ушундай жакшы доорлорго жеткирген Алла Таалага шүгүрлөр болсун туугандар. Мына ушул Курандан түзмө-түз которуп берип, Нух алейхисаламдын тарыхын, Ибрахим алейхисаламдын тарыхтарын айтканга, Иса алейхисалам, Муса алейхисаламдын, Мухаммад пайгамбардын тарыхын айтканга Кудай Таалам бизге насип кылып аткан Алла Таалага чек шүгүрлөрдү айталы. Алла Таалам Куранда айтат: "Астагфирулла, ла ин шакартум ла азиданнакум ва ла ин кафартум ин азаби лашадид." Эгер силер шүгүр кылсаңар, мен көбөйтүп берем дейт. Эгер шүгүр кылбай Нух пайгамбардын коомуна окшой берсеңер, мен азабым өтө катуу дейт. Ошого туугандар, кедей байга жетем дейт, бай Кудайга жетем дейт дебей шүгүр кылалы туугандар. Аздыр көптүр окат буйрусун, аздыр көптүр дүнүйө буйрусун деген жакшы экен да туугандар. Мына көрүп атасыңар, жүздөгөн, миңдеген квартиралар буйрубай калат экен. Ошон үчүн байлыктар буйрубай калат экен. Аздыр көптүр байлык буйрусун. Аны буйруштун бир эле жолу бар. Адалдан табыш керек, адал иштеш керек. Ошол сага буйруйт. Сайдыкы сайга, суунуку сууга дейт. Харам келген, ал харам кандай келсе ошондой кетет. Адал мээнет менен, пешене тери менен табылган акча дагы, мал дагы, окат дагы өзүңө да буйруйт, бала чакаңа да буйруйт, аялыңа да буйруйт, уруктугуңа дагы мурас болуп калып буйруйт туугандар. Ошон үчүн иншалла адал мээнет кылалы, адал окат кылалы. Мейли Кудай Таала берсе падыша бололу, Кудай Таала берсе депутат бололу, Кудай Таала берсе врач бололу, Кудай Таала берсе ушундай мугалим бололу, Кудай Таала берсе автобус айдайлы, ден соолук болсо айдайсың, болбосо кантип айдайсың. Жакшы бу дүйнөдө да адал окат кылып, ахиретте иншалла бейишке Муса пайгамбар менен, Иса пайгамбар менен, Нух алейхисалам менен, Юсуф пайгамбар менен, Адам ата менен, Мухаммад алейхисалам пайгамбар менен чогуу бактылуу бололу иншалла. Анда эмесе бизге бөлүнгөн убакыт жакындап калды. Дуа кылып коеюн иншалла. Амин. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك من خير ما سمعنا نبيك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله يا اللهم Muhammed Aleyhisselam peygamber 23 milyon sırışanın bağırın bergin Allah'ım. Muhammed Aleyhisselam peygamber 23 milyon saqşanın bağırından saqtağın Allah'ım. Ya Allah'ım bizge oşo beyiştik baldardı, beyiştik kızdardı, beyiştik gelin göğü aldardı bergin Allah'ım. Tozok mozok şümüştörді бербеле қойгын Allah'ım. Егер biz razı olgun Allah'ım. Biz бактылуу болгон Allah'ım. Өзүңдөн башка эч кимге кор кылбагын, зар кылбагын, шүмүр өтпөгөн Allah'ım. Азиз кылгын, бийик кылгын, эки дүнө жүз жарык болсун Allah'ım. Амин. Аллаху акбар.